саламатсызбы? Менин атым Жаркынай. Биз Эдил Көсеновдун демилгеси менен Москва шаарында жана Бишкек шаарында Green Card лотереясын бекер толтурууга жардам берип жатабыз. Ал эми сиздерге биздин офистерге келе албаган мекендештерибизге жардам берип ушул видеону тартып жатабыз. Толтуруу оңой. Ошону биз сизге азыр көрсөтүп беребиз. Эң биринчи кадам бул сүрөттөр. Сүрөттөргө жакшылап көңүл буруңуз. Өзүңүздүн сүрөтүңүз жана үй бүлөңүздүн сүрөтү керек. Эгер расмий түрдө никеде турган болсоңуз, жубайыңыз же жолдошуңуздун сүрөттөрү керек. Андан кийин балдарыңыздын сүрөттөрүн дайындаңыз. Сүрөткө кандай талаптар бар? Алдын ала интернеттен окуп, туура форматта, өңү туура келген сүрөт даярдашыңыз керек. Эң маанилүүсү Photoshop колдонууга болбойт. Биз сизге ушул видеонун астына ушул сайтты тиркеп коебуз. Ушул сайтта сүрөттүн бүт эрежелери бар. Ушул ссылка менен кирип, бүт эрежелерин окуп, туура сүрөт жасаңыз. Андан кийин биз Telegram группага ушундай анкеталарды дайындап койгонбуз. Бул анкетаны сиз өзүңүзгө ыңгайлуу тилде көчүрүп алып, распечатка кылып, анан ручка менен толтуруп алыңыз. Бүт баарын англисче толтуруш керек. Эгерде кээ бир жерлерде англисчесин билбесеңиз, Google переводчик же болбосо Яндекс переводчикке кирип, которуп, шашпай жазып, ручка менен дайындап алыңыз. Андан кийин ноутбукту же компьютерду күйгүзүп, ал жерден браузерди табыңыз. Эң ыңгайлуу браузер бул Google Chrome же болбосо Opera деген браузерден деле кирсе болот. Сизде кандай браузер болсо, ошондойдон кирсеңиз болот. Биз Google Chrome менен колдонобуз, анткени бул ыңгайлуу. Google Chrome'го кирип, бул жерге адресный строкага DV Program деп жазабыз. DV Program деп жазсаңыз, эң биринчи сайт ушул dvprogram.state.gov деп аталат. Катталуу бир гана ушул сайтта жүргүзүлөт. Интернетте бир эле тамгасы башкача көрсөтүлгөн бир топ ушул сыяктуу жасалма сайттар бар. Ошолорго кирип албаңыз. Биз бул сайтты ушул видеонун астына тиркеп коебуз. Бул жерди басабыз, анан ушундай страница ачылат. Эмесе баштайбыз. Алгач DV Program State.gov сайтына киргенден кийин ылдый жактагы жашыл Begin Entry деген кнопканы басабыз. Экранда автоматтык түрдө код чыгат. Аны ылдыйдагы ячейкага жазып, Submit баскычын басабыз. Андан ары катары менен толтура баштайсыз. Алгач фамилияңызды, анан атыңызды, middle name деген атасынын аты деген бөлүк. Аны толтуруунун кажети жок. Эгер фамилияңыз улуу кызы деп жазылган болсо, фамилия деген бөлүккө жазасыз. Мисалы, бул жерге Асан кызы, бул жерге Нара деп жазабыз. Бул жерге No middle name деген галочканы басабыз. Андан соң жынысыңызды белгилейсиз. Эми кезек туулган айы, күнү жана жылыңызды көрсөтүүгө келди. Анкетаны толтурууда америкалык стандарттар боюнча алгач туулган айы көрсөтүлөт. Андан соң күнү, анан жылы. 4-чү бөлүккө туулган шаарыңыз же айылыңызды жазыңыз. Айыл village деп которулат. Андан соң кайсыл мамлекеттен экениңиз жазылат. Бул жерге Кыргызстан деп жазабыз. 6-чы пунктта эч нерсени өзгөртүүнүн кереги жок. Ушул бойдон калтырыңыз. Андан соң сүрөттү жүктөйбүз. Туура форматтагы сүрөттү жүктөп жатканыңызды текшерип коюңуз. Сүрөткө кандай талаптар бар, алдын ала интернеттен окуп, биздин астыбызда тиркемедеги ссылканы басып, окуп кетсеңиз болот. Эң маанилүүсү Photoshop колдонууга болбойт. Кийинки бөлүктө сиздин лотереянын жообу тууралуу маалыматты ким алышы керек болсо, ошол кишинин аты жөнүн көргөзөсүз.
Кийинки пунктта жашаган дарегиңиз жазылат. Алгач үйдүн номери, анан көчөнүн аталышы жазылат. Мисалы 12 Айтматов СТР деп жазалат. СТР деген бул стрит, көчө дегенди билдирет. Кийинки пунктта эгер сиз көп кабаттуу үйдө турсаңыз, батириңиздин номерин да жазасыз. Мисалы ошол эле 12 үй Айтматов көчөсү 26 батир. Демек бул жерге 26 деп жазылат. Андан соң шаарыңыз же айылыңыз. Андан ары облус жазылат. Мисалы Бишкек Чүй облусунун аймагына кирет. F пунктунда өзүңүз жашаган шаардын айылдын почталык индекси жазылат. Мисалы Бишкектин коду 72001. Аягында өлкө Кыргызстан. 9 бөлүктө сиз туруктуу жашап жаткан өлкөнү көрсөтөсүз. 10 пунктта телефон номериңизди жазасыз. +996 деп баштайсыз. Бул жерге электрондук почтаңызды жазасыз. Кайталайсыз. Эми билимиңиз тууралуу маалыматтарга кезек келди. Бул жерде бир нече категориялар бар. Алардын ар бирине токтолобуз. Эгер сиз 9 класска чейин окубай калган болсоңуз, мисалы 8 классты бүткөндөн кийин мектептен чыгып кетсеңиз, primary school дегенди басасыз. High school no degree баскычын 9 класска чейин окуп чыгып кетсеңиз басасыз. High school degree 11 классты бүтүп аттестат алган болсоңуз, ушул жерди басасыз. Vocational school бул деген орто кесиптик билим. Мисалы колледж же лицейди окуп бүтүргөн болсоңуз. Some university courses бул университетке тапшырып, бирок бүтпөй калган болсоңуз, ошондой эле университетте окуп жаткандар үчүн да ушул категория каралат. Анткени сиздер азырынча дипломду колго ала элексиздер. University degree бул толук жогорку билим. Бакалаврды окуп бүтүп диплом алгандар үчүн. Кийинкиси some graduate level courses. Университеттен кийин дагы курстарга барган болсоңуз. Master's degree бул магистр даражасы. Some doctorate level courses. Аспирантура. Doctorate degree бул илимдин кандидаты же илимдин доктору даражаңыз болсо, ушуну басасыз. Андан соң үй бүлөлүк абалыңыз тууралуу маалыматтарды киргизесиз. Unmarried бул үйлөнө элек, турмушка чыга электер үчүн. Кийинкиси үй бүлө курган, бирок жубайы же жолдошу Америкада жашабайт дегенди түшүндүрөт. Эгер сиз да, жолдошуңуз же жубайыңыз да Америкада жашабасаңыздар, ушул категорияны тандайсыздар. Көпчүлүк мекендештерибиз ушул категорияны тандашат. Кийинкиси үй бүлөлүү, бирок жолдошу же жубайынын бирөө Америкада жашагандар үчүн. Сиздер үй бүлө куруп, расмий никеңиздер бар болсо жана бирөөңүздөр Америкада жашасаңыздар, ушул категория тандалат. Divorced бул расмий түрдө ажырашкандар үчүн. Widowed жесир калгандар үчүн. Аялыңыз же жолдошуңуз каза болуп калган болсо. Legally separated учурда өз-өзүнчө жашап, бирок мыйзам түрүндө ажырашпагандар үчүн. Мисалы, коргоо ордери берилип, жолдошу өзүнчө, жубайы өзүнчө жашаган учурда ушуну тандайсыз. Бирок сиздин нике күбөлүңүз жокко чыга элек болсо. Үй бүлөлүк абалыңызды көрсөткөндөн кийин 21 жашка чейинки канча балаңыз болсо, санын көрсөтөсүз. Америкада 21 жашка чыга электер жашы жете элек деп эсептелет. Ошондуктан 18 жашка чыккан балаңыз же кызыңызды кошо көрсөтөсүз. Мисалы, 2 балаңыз болсо, 2 деп жазасыз. Continue баскычын басабыз. Андан кийин жубайыңыз, жолдошуңуздун тууралуу маалыматтарын толтурасыз. Мисалы, жолдошуңуздун аты жөнү. Анатбеков Самат. No middle name деп белгилейбиз. Туулган айы, күнү, жылы. Андан соң жынысын белгилейсиз. Андан соң бул жерге жолдошуңуздун туулган шаарын же айылын жазасыз.
төрөлгөн өлкөсү. Бул жерге жолдошуңуздун сүрөтүн саласыз. Кийинкиси бул биринчи балаңыздын карточкасы. Бул жерге фамилиясы жазылат, аты жазылат жана no middle name. Кийинкиси туулган айы, күнү, жылы жана жынысы. 14-чү балаңыз төрөлгөн шаар же айыл. Балаңыз төрөлгөн өлкө. Кийинкиси ушул сезимдин сүрөтүн тиркейсиз. Кийинкиси экинчи балаңыздын карточкасы. Бул жерге ошондой эле фамилиясын жазабыз. No middle name'ди белгилейбиз. Бул жерге туулган айын жазабыз биринчи, күнүн жазабыз жана жылын жазабыз. Бул жерге жынысын белгилейбиз. Балаңыз төрөлгөн шаар же айыл. Бул жерге өлкөнү белгилейбиз. Кыргызстан. Балаңыздын сүрөтү. Адашып кызыңыз менен балаңыздын сүрөттөрүн алмаштырып албаңыз. Кайта өйдө барып карап, алмаз деп жазылып турса, алмаздын сүрөтүн бул жерге choose photo дегенге тандайбыз. Андан соң continue баскычын басабыз. Ушуну менен маалыматтар киргизилип бүттү. Туура жазганыңызды текшерип чыгыңыз. Биринчи бет бул өзүңүз тууралуу маалымат. Эгерде өзүңүз тууралуу маалыматта ката тапсаңыз, сиз Go back to part 1 кнопкасын басып, катаңызды оңдосоңуз болот. Эгер сиз жолдошуңуздун же балдарыңыздын данныйлары туура эмес деп эсептесеңиз, бир буквасы туура эмес болуп калса, же туулган жылы туура эмес болуп калса, сиз өйдө чыгып Go back to part 2 дегенди басасыз. Эгерде баарын текшерип, баары туура чыкса, сиз Submit баскычын басасыз. Submit кнопкасын баскандан кийин, ийгиликтүү катталган болсоңуз, могундай Success деп чыгат, жашыл түстө. Бул жерде көңүл бурсаңыз Confirmation number деп турат. Бул номерди жоготпошуңуз керек. Ишенимдүү жерге сактап алыңыз. Green карта лотереясынын жыйынтыктары чыкканда сайтка кирип, аты жөнүңүздү жана ушул номерди жазып, жыйынтыгын текшере аласыз. Эгерде сиз Submit кнопкасын баскандан кийин ушундай сары болуп чыкса, анда сиз Resume Entry'ни басасыз. Анан ал жерде сизге берилген толтурулбаган ячейкаларды кайрадан толтуруп, кайрадан Submit кнопкасын басасыз. Лотереянын жыйынтыктары 2023 жылдын май айларында чыгат. Биздин каналга катталып, лайк басып жана комментарий жазып коюңуз. Биздин Telegram каналда лотерея боюнча эң алгачкы маалыматтарды билип туруңуз. Telegram каналдын тиркемеси ушул видеонун астында болот. Көңүл бурганыңызга рахмат. Ийгилик каалайбыз.